Бүгүн 28-июнда Ашхабад шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун расмий жолугушу аземи болду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма сөз кызматынан билдиришти. Садыр Жапаровду коштогон кортеж Ашхабад шаарынын эгемендүүлүк аянтына келип, аны Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов тосуп алды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен болгон бүгүнкү жолугушууга өзгөчө маани берип, көптөгөн чөйрөлөрдөгү эки тараптуу кызматташууларды баалап, ошондой эле мындан ары өз ара байланыштардын келечегин талкуулоо зарылдыгын белгиледи. Ал күн тартибинде турган негизги маселелер катары жалпы тынчтыкты, туруктуулукту сактоо жана колдоо, террордук коркунучтарга каршы туруу жана Афганистандагы кырдаалды жөнгө салууну атады. Ошону менен бирге Түркмөнстандын Кыргызстан менен соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет. Бул багыттагы маселелерди сапаттуу деңгээлде кеңейтүү зарылдыгын белгиледи. Түркмөнстандын президенти Кыргызстандын президенти менен делегациясына ыраазычылыгын билдирип, чакан форматта баардык орчундуу маселелерди талкуулагандыгын, алар боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынаарын белгиледи.